Саламатсыздар. Менин атым Акылай. Сиз менин учурашканыма кубанычтым. Кыргыз тилинде сүйлөгөн бул роботтун аты Акылай. Ал Фаблаб Бишкек илимий изилдөө лабораториясынын адистери иштеп чыккан алгачкы робот. Ал бүгүн мамлекеттик тил комиссиясынын алдындагы окуу маалыматтык жана котормо борбору өткөргөн илимий конференцияда тааныштырылды. Азырынча Акылай сыноодон өтүп аткан үчүн баса албайт. Бирок адистер жакын арада бастырып, керек болсо соода түйүндөрүндө кыргызча сүйлөтүп, балмузак саттыралы деп жатышат. Робот болсом азырынча автоматтык түрдө анан аралыктан иштөө системасы иштейт. Жакынкы 2 жумада балмузак сатат. Балмузак сатканда бул келген кардарлар менен кыргыз тилинде баарлашып, аларга кантип балмузакты сатып алуу инструкциясын үйрөтөт. Андан сырткары жаш балдар менен баарлашып, аларга викторина ойнотот. Конференцияга кош келиңиздер. Мамлекеттик тилибиз өкүндөй берсин. Эми жасалма интеллект киргизилсе, робот адамдар менен өз ара кыргызча баарлашып баштайт. Мамлекеттик тилди өнүктүрүү максатында киргизилип жаткан жасалма интеллект жыл башында биринчи жолу кыргыз тилинде сүйлөгөн президенттин администрациясынын бөлүм башчысы иш-чаранын жүрүшүндө дүйнө жүзүндө эң тез өнүгүп жаткан прогрессивдүү технологиялык тармак болуп эсептелген жасалма интеллекти өнүктүрүүгө, санариптештирүүнү жакшыртууга мамлекет өзгөчө көңүл бөлүп жатканын билдирди. Чат GPT боюнча дагы, ал боюнча дагы мынакей биздин министрлер кабинети тиешелүү акчасын бөлүп берип атат. Мына ушуларга боюнча тилдердин баардыгын мүмкүн болушунча киргизишибиз керек. Жана 40 том кыргыздар боюнча 40 томдук чыкпадыбы? Мына ошону берди да, электрондук вариантынчы. Мисалы Улуттук илимдер академиясында эмне деген соң кен байлыктар жатат, ошолордун бүт баардыгын тең мүмкүн болсо, эгерде биз ушу санариптештир жүктөсөк, Википедияга киргизе турган болсо, 10 миллиондогон сөздөр кирсе, мына биздин котормолордун баардыгы идеалдуу бир мүнөзгө жете турган деңгээлде болуп калат. Иш-чарада мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн өзгөчөлүктөрү жана кыргыз тилин үйрөтүүнү санариптештирүү деген 2 багыттагы маселе талкууланды. Конференциянын максаты мамлекеттик тилди окутууда заманбап жаңы инновациялык ыкмаларды колдонуу, талапка ылайык санариптештирүү, тилди үйрөтүүдө жеңил жана жеткиликтүү окутуу аркылуу мамлекеттик тилдин теориялык жана практикалык маанисин баалоо. Замандын талабы баарыбызга белгилүү, бул санариптештирүү болуп атат. Демек, биз окутуу методикасында жөнөкөй баягы китеп менен же болбосо өзеки колдонулган ыкмалардан сырткары дагы замандын талабында ошол кээ бир усулдарыбызды атайын ушул санариптештирилген бул анимациялык болобу, инфографикалык болобу ошондой бир материалдарды колдонуу менен окутуу, мамлекеттик тилди окутуу шартында түзүшүбүз керек. Мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын алдындагы окуу маалыматтык жана котормо борбору уюштурган иш-чаранын жыйынтыгы менен көз карандысыз окутуучулардын ассоциациясы түзүлмөй болду. Айжамал Болот кызы, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.